Ассаламу алейкум биздин коноктор, көрүүчүлөр жана катталуучулар. Сиздер менен Ден Соолук каналы. Бүгүн бул видеодо боор ооруганынан кабар берген белгилер менен таанышабыз. Эмне үчүн боор? Анткени боор адам организминдеги эң маанилүү делген органдардын бири жана адам организминде болуп жаткан дээрлик бардык процесстерге катыша алат. Боор адам организминдеги эң татаал органдардын бири. Энергияны дагы өзүнө сактай алат, организмге керектүү белокторду дагы иштеп чыга алат, организмге фильтр катары дагы кызмат кылып токсиндерден арылтат жана териден кийинки эле эң чоң орган. Бирок көпчүлүк учурда биздин бул фильтр бузулуп, начар иштей баштайт. Ошол эле экологиянын таасири, начар тамактануудан, ошол эле алкоголдук ичимдиктерден, дары-дармекти көп колдонгондуктан мунун баары чогулуп келип биздин боорго сокку жасайт. Ушулардын айынан боор ооруга чалдыгышы толук мүмкүн. Бирок жакшы жаңылык, боор көпчүлүк учурда өзүн өзү калыбына келтирүү касиетине ээ. Муну сиздер мурун укпашыңар мүмкүн. Эгер бул маалыматты биринчи жолу угуп жатсаңыз, бир деген комментарийди жазып коюңуз. Мисалы, боордун толук көлөмүнөн 25% калса, кайра толук 100% чоңоюп, кайра өсүү касиетине ээ экен. Донор деген термин бар. Донор деген мисалы боорунун жарымын башка адамга берген адам. Боорунун жарымын берсе, кайра толук өсүп, чоңоюп, мурунку калыбына келе алат экен. Бул боор ооругандарга кичине болсо дагы оптимизм берет. Бул видеодо сиздерге боор ооруп баштады, боор коркунучта же боор ооруп жатат деген кабар берген белгилер жөнүндө айтып беребиз. Албетте бул белгилерди өзүңүздөн жолуктурсаңыз, паника болуунун кереги жок. Бул сизге боорго кам көрө башта деген белги. Жогоруда айтылгандай, боор өзү калыбына келет деп жатып алган туура эмес. Ооба, өзү чоңоюп өсөт, бирок иштеши начар бойдон калып калган учурлар андан дагы көп. Эгерде боор ооруганда өз учурунда кам көрбөй койсо, инфекциялар, вирустар, паразиттер организмге оңой кирип кетет жана ички органдарды талкалайт. Оор тамактарды жакшы сиңире албайт жана токсиндер өз организмибизде кала берет. Бул албетте өмүрдү кыскартат. Ошондуктан видеону аягына чейин көрүңүздөр, жакын адамдарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар, абдан кызыктуу жана абдан пайдалуу болот. Ошондой эле айта кетчү нерсе, кимде ким каналды жаңы көрүп баштаса, каналыбызга катталып, коңгуроону басып коюңуз, жаңы чыккан видеолорубузду өткөрүп жибербеңиз. Анда эмесе биз баштадык. Боор оорусунун негизги себептери эмнеде? Бирден бир негизги себептеринин бири бул көпчүлүгүңүздөргө белгилүү алкоголь. Алкогольду чыгарууда ацетальдегид деген зат кошулат, ал зат боордун клеткаларын жейт жана талкалайт. Ошондой эле аракты адам 30 грамм ичсе, боорго болгон нагрузка бир нечеси жогорулайт. Ал эми 150 грамм ичсе, бул өзүнчө эле боор үчүн ууга айланат. Ошол эле той аштарда арак колдонууну токтотолу достор. Эгер кимде ким арак коелу деп айтып жатса, араксыз эле өткөрүлү деп сунуш киргизгендердин бири сиз болуңуз, урматтуу көрүүчү. Андан сырткары мусулмандарга арак тыюу. Эмнеге? Анткени арак бизди өлтүрөт. Андан сырткары биздин боорго вирустар дагы таасир этет. Ошол эле гепатит вирустары, бул вирустар бизде бар экенин билбешибиз мүмкүн жана адам бул вирустарды алып жүрүүчү жана таркатуучу дагы болуп калышы мүмкүн. Жана өт дагы таасир берет. Өттүн уюп калуусу, жакшы иштебеши боорго дагы таасир этет. Өттүн ооруганы бул тубаса да болушу мүмкүн жана туура эмес тамактануудан дагы өт ооруйт. Боор оорусуна чалдыктырган факторлор. Биринчи бул ашыкча салмак. Ашыкча салмак болсо липидтердин алмашуусу бузулат. Бул боордун май дегенерациясына алып келет. Ошондой эле куурулган азыктар жана өтө майлуу азыктар. Жана бул жакта шекерди дагы кошо кетиш керек. Булардын баары боордун оорусуна чалдыктыра турган факторлорго кирет. Ошондой эле бул генетикалык жактан, тукум жактан дагы болот. Мисалы, үй бүлөңүздө боор оорусу эмнеден экени аныкталбай жатса, ал ата-энеден дагы калган толук болушу мүмкүн. Эми боор оорусунун кандай симптомдору бар, кандай белгилери бар? Биринчи бул дайыма алсыз боло берүү. Кыргызда шалдырап калат деген сөз бар. Ошондой дайыма шалдырай берүү, уйкуга тарта берүү, дайыма алсыздыкты сезүү, апатиянын сезимдери, ойлонуунун жөндөмдүүлүгүнүн төмөндөшү жана эс тутумдун алсыздыгы жана башка ушул сыяктуу алсыздыктар.
Эгер сиз жогоруда айткандарды өзүңүздө байкасаңыз, бул таң калыштуу болсо дагы боор оорусунан кабар бериши толук мүмкүн. Анткени мунун баары аутоинтоксикация менен коштолот. Ошондуктан боордун оорусу маанай, көңүл менен жана мотивация менен тыгыз байланыштуу. Кийинки белги бул теринин өзгөрүүсү. Ошол эле өттүн кислотасы тери аркылуу чыкканда байкалат. Мисалы, бетте кызгылт сосуддардын пайда болуусу, жылдызчага окшоп. Булар көбүнчө беттин өзүндө жана мурундун тегерегинде пайда болот. Алакан өзүнөн өзү кызара бериши мүмкүн. Тилдин түсүнүн өзгөрүүсү, тилде налеттун пайда болуусу. Налет деген тилдин үстү ак болуп кала берет жана тилдин учу кызарып калуусу да кабар берет. Чындыгында боор ооруганда жана ооруп баштаганда териде көптөгөн өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Мисалы, теринин саргаруусу. Бул дагы гепатиттен кабар берет. Гепатит вирустуу дагы боло алат жана вируссуз дагы боло алат. Териңиз мурун нымдуу болсо, териңиз кургап кала берет. Ар кандай тактар пайда болушу мүмкүн. Боордун ооруп башташынан дагы кабар берген нерсе бул чачыңыздын сынуусу жана тырмактарыңыздын сына берүүсү дагы кабар берет. Андан сырткары көздүн алдында баштыкчалар дагы пайда болуусу. Орусчасын уккан болушуңар керек, мешки под глазами деп ошолор. Кийинки боор оорудан кабар бере турган бул варикоз учурундагы веналардын кеңейиши кабар берет. Бардык учурда эмес, кээ бир учурда. Кандай таң калыштуу болбосун, бирок бул оорунун түпкү тамыры боорго барып такалат. Дагы бир ушул сыяктуу нерсе, адам боор оорусунун айынан дагы геморрой оорусуна чалдыгат достор. Бул дагы бардык учурда эмес, бирок ушундайлар бар. Буларды дагы эске алуу керек. Эгерде бул белгилер сизде бар болсо, дарыгерге кайрылыңыздар. Бул эң туура жол. Өзүңөрдү өзүңөр дарылап баштаганда мурун бир сыйра дарыгерден жок дегенде кеңеш алып алыңыз. Бул өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн. Кийинки боор ооруларын кантип алдын алса болот? Кантип профилактика кылса болот? Кандай кеңештер берилет? Биринчи бул алкоголду такыр колдонбогула. Өтө майлуу тамактарды аз колдонгонго аракет кылгыла. Ал эми мындан да коркунучтуу, ошол майлуу тамак көп убакыт куурулуп бышырылса, ошол коркунучтуу. Ошол эле торт, пирожный дегендер дагы боорго зыянын тийгизбей койбойт. Жашоо образыңызда ден соолугуңузга кам көрүп туруу, Б жана С гепатиттерин профилактика кылып туруу, бул жакта колду жууп жана баш аламан жыныстык катнашка бара бербөө болуп саналат. Көбүнчө бул жаштарга тиешелүү. Салмакты көзөмөлгө алуу жана гастроэнтерологдордун айтымы менен курсактын аймагын жылына бир жолу УЗИге тарттырып туруу сунушталат. Бул учурда дагы боор өт ооруй баштаганын аныктаса болот. Жана алдын алуу боордун оорусун жоюу сизге жеңил дагы болот. Эми достор, биздин боор үчүн эң пайдалуу азыктар жөнүндөгү видеобузду көрүүгө чакырабыз. Анткени ал видео бул видеону сонун толуктап турат. Видеонун ссылкасы азыр экраныңыздын бурчунан чыкты жана ссылка описанияда дагы болот. Ошондой эле биздин мээни эс алдырган табияттын үндөрү коштолгон музыкалары бар каналыбызга жазылыңыздар. Ал жактагы видеолорду эс алып же уктаган учурда угуп жатыңыз, мээни аябагандай эс алдырат. Бул видеобуз жакса лайк менен колдоп коюңуздар жана башка видеолорубуздан көрүшкөнчө ден соолукта болуңуз. Эч качан оорубаңыз. Бөөр деген жаңы сөз таптым окшойт.